Саламатсыңар балдар. Биз бүгүн кыргыз тил сабагынан тест белгилейбиз. Акыра менен коделек темасы боюнча. Силер бул чыгарманы окудуңар болуш керек. Анда кеттик. Акыра менен коделек каяка келишти? Кана балдар эстеп көрөлүчү. Ээрчишип экөө кайсыл жака келишчү эле? Ана талаага, жок, туура эмес. Көлгө, бул да туура эмес. Чөлгө, азаматсыңар. Акыра менен коделек эмнеге туш болду? Кана эстеп көрөлүчү. Сууга туш болду эле? Жок. Чөпкөбү? Жок. Даракка, азаматсыңар. Коделек кандай эле? Чыгарманын башында коделекти сыпаттап айткан, Кана көрөлүчү. Сылык беле? Жок балдар. Акылдуу беле? Жок. Тентек, азаматсыңар. Коделек кайда жашаптыр? Чыгармабызда каарманыбыз коделек кайда жашады деп айтылды эле? Айылдабы? Жок. Америкадабы? Жок. Африкада, азаматсыңар. Коделек оюн салып баратып кимге жолугат? Ана эстеп көрөлүчү. Төөгө жолукчу эле? Жок. Коёнго жолугат. Бу да туура эмес. Акырага, азаматсыңар. Акыра моюнун созуп эмне үзүп жеди? Кана эстеп көрөлүчү. Чөп үзүп жеди беле? Жок. Тикенек? Жок, бу да туура эмес. Жалбырак. Акыра жалбырак үзүп жегенде коделектин эмне кылгысы келди? Кана эстеп көрөлүчү. Жооптордон карайлы. Уктагысы келди. Туура эмес. Суу ичкиси келди. Бу да туура эмес. Оттогусу келди. Азаматсыңар. Этиш сөздү тап. Этиште эмнени айтчу элек балдар? Эстеп көрөлү. Анан ушул сөздөрдүн арасынан этиш сөздү табалы. Акыра, узун моюн, чарчап. Кана, акыра. Ким? Акыра, же болбосо эмне деп беребиз жаныбарларга? Эмне? Акыра. Кандай? Узун моюн. Бу да туура эмес экен. Эмне кылып? Чарчап. Азаматсыңар. Затоточ сөздү тап. Кана затоточ сөздү таап көрөлүчү. Чарчап, туура эмес. Узун моюн, туура эмес. Коделек. Эмне? Коделек. Сынаточ сөздү тап. Кана таап көрөлү. Экөө, туура эмес. Талаага. Сынаточ кандай деген суроого жооп берет. Кандай? Даамдуу, азаматсыңар балдар. Азаматсыңар балдар. Силер жоопторун туура тапты деп ишенейин. Саламатта калгыла.